Жалпы каналыбызды көрүп жаткан көрүүчүлөргө салам айтабыз. Бул берүү өзгөчө быйыл мынакей окууну жаңы гана аяктап жаткан абитуриенттер үчүн дагы өтө бир пайдалуу берүү болот деген ишеничтемин. Бүгүн биз болсо дал ошол негизи эле IT тармагы өнүккөн сайын биздин жашообуз күндөн күнгө жеңилдеп жаткан учуру азыркы учурда мынакей ушул Кыргызстанда дагы эң алгачкы кыргыз тилдүү Motion Web IT академиясы ачылган. Бүгүн дал ушул Motion Web IT академиясынын кеңсесине биз конокко келип калдык. Бүгүн бул тууралуу сиздерге кененирээк маалымат берүүгө аракет жасайбыз. Бизден алыстабай турабыз. Саламатсызбы? Куш келдик. Бүгүн мынакей атайын биздин өзгөчө азыркы окууну бүтүп жаткан абитуриенттер үчүн, ата-энелер үчүн жалпы эле бир пайдалуу берүү даярдайлы деп атайын сиздердин кеңсеңиздерге конокко келип калдык. Кеңсе бул жак менен тааныштырайын. Бул биздин негизи азыр ушул демо версия. Бул телевизордо эле коюп иштеткенбиз. Негизи бул өзү голограмма болот. Кантип баягы сиздер немеден кинодон көрөсүздөр го? Ошондой чыгып адам сүйлөйт да. Ушул демо версия. Ооба, жакын келип туруп. Можешь объяснить, что такое курс фронтенд? Фронтенд – это публичная часть веб-приложений, с которой пользователь может взаимодействовать и контактировать напрямую. Во фронтенд входит отображение функциональных задач пользовательского интерфейса, выполняемые на стороне, а также пользовательских до конца бүтүрөк да. Бул баягындай кичинекей демо версиясы болуп чыккан да. Дагы обработка болот да. Буга ошол ChatGPT-ни кошуп туруп, анан баягындай торговый центрде койсок болот, мисалы, ошого коюп, баягы адамдар любой компанияга койсо болот, адамдар келип туруп, суроо берсе жооп берет да. Ошол компания тууралуу, ошол компаниянын услугалары тууралуу, мисалычы, эгерде түшүнбөй турган болсо, там уточните вопрос. Азыр бир эле тилде, бул расмий, ошо орус тилинде, англис тилинде иштейт негизи ошол. Англис тилинде, араб тилинде, орус тилинде иштейт да. Кыргыз тилин дагы буюрса келечекте кошобуз деген ниетибиз бар. Ошол биздин эң биринчи алгачкы бөлмөбүз десек болот. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде студенттер ушундай атайын катарынан парталар тизилген. Бул жер кандай десе, open space деп коет, ачык зона деп коет. Бул жерде студенттер эртең менен саат офис 8 ачылат, ошондон баштап кечки саат 9-10го чейин ошол өздөрүнүн үй тапшырмасын, өздөрүнүн баягындай берилген тапшырмаларын жазат. Атайын. Бул жер ошол биринчи аудитория, бул жерге ошол студенттер азыр сабак болот. Мына ушундай бул биринчи биздин бөлмөбүз, атайын. Азыр студенттер да аз. Бул жер экинчи бөлмөбүз. Бардыгы ошол жабдуулар менен камсыздалган. Кирип көрсөңүздөр болот. Калгандар уктайт. Калгандар сабаксызат. Баягындай студенттер келип окушуна жакшы эле шарттар түзүлгөн. Анан эң негизги нерсе ошол бул биздин кыргыз тили да. Бардык нерсенин бардыгы, бардык сабактардын бардыгы кыргыз тилинде. Кыргыз тилдүү эң биринчи алгачкы академия биз болобуз. Башында ошондой болгон болчубуз. Азыр дагы көбөйүп кетти. Бишкекте бар. Негизи бунун тарыхы мындай болгон. Биз ошол 2017-2018 жылдары ал кезде курстар IT академиялар аз болчу. Анан өзүбүздүн баягы досторубуз бар эле. Ошолор менен жүрүңүздөр деп мен өзүм ошол баягы мастер-класс деп коет го. Ошондо калпырганмын. Анан ошондо балдар биз окуй калдык деп айткан да. Эмнеге дегенде, эмнеге деп сурасам, алар айтат да, бул жер орус экен дейт да. Бул ошол биринчи түрткү болгон. Экинчиси программированияны IT ушунчалык азыр өнүгүп атат. Бирок биздеги ошол жаштар көптөрү дагы деле, мисалы, айыл жергесине барам, мисалы, өзүмдүн айылыма барганда деле көптөрү түшүнүк бар, бирок ошол баягы окуй турган окуу жайлары орусча болгондуктанбы, же кандайдыр дагы бир ошол өзүнүн тоскоолдуктары бар да. Бул жерге келгенде биз ошол даже ар бир курста, ошо программалоо курсунда англис тили бар. Англис тилин дагы атайын кошконбуз. Эмнеге? Себеби бизде окшо бүткөн студенттерди биз чет өлкөгө ишке орнотуш үчүн да. Окуу бул жерде азыр буга чейин биз 7 айда 7 ай бою окутчук. Азыр эми программаны өзгөртүп 1 жылдык кылдык да. 1 жылдык, чтобы балдар окугандан кийин
дагы ошол IT компанияга орношууга даярдаш үчүн 3 ай атайын стажировка деп коет. Ошол стажировкага даярдаш үчүн ошо 1 жылдык кылып, ошол мындай программаны насыщение кылып түздүк да, орусча айтканда. Бул жер биздин ошол менеджерлер ар бир студенттерди ала колун сурап, ар бир студенттерге байланышып, ушундай жер. Менеджерлер байланышып, өздөрү ошол кыздар отуруп иштеп атат азыр. Окууну бүткөндөн кийин баягы экзамен тапшырат. Экзамен тапшыргандан кийин мына ушундай биринчи экзамен өткөндөр ушундай кызыл диплом алышат. Бул дипломдун мынакей өзүңүздөр көргөндөр кадимкидеги образец да. Биринчи бетинде кыргыз тили, андан кийин англис тили, андан кийин орус тилинде. 3 тилден берилет. Бул жерде кандайдыр ошол лицензиясы бар, мынакей билим берүү министринин. Бул ошол чет мамлекетке дагы жарайт. Эл аралык. Эл аралык. Андан экинчи экзамен өткөндөргө биз ушундай көк диплом беребиз. Бул да ошол андан кийин Бул ошондо бул этаптан өткөндөн кийинкиси биринчи этапта өткөндөргө биз кызыл беребиз. Биринчи этаптан өтө албай калып, кийинки этапка калгандарга биз көк беребиз. Анан ушул кызыл диплом менен алгандарды биз ошол 100% жумушка орноштурабыз да. Бул кызылга жетиш өтө оор. Мисалы, бир айда ошол экзамен тапшыргандан кийин бир 20 студент экзамен тапшырса, анын экөөсү же бирөөсү өтөт да. Ушул кызыл дипломго жетишет. Ал өзүнүн ошол эмгегин актайт. Ушул кызыл дипломду алгандарды сөзсүз түрдө жумушка орнотууга кепилдик беребиз. Көк дипломду албай калгандарга биз мынакей ушундай жөнөкөй эле ушундай көлүк беребиз. Окуду деген. Окуду деген баягындай. Бул деле ошол официалдуу негизде ошол өзүбүздүн ишкананын баягындай. Бирок баягы биздикилер бардыгы тең ата-энелер, көптөр студенттер диплом дегенде биз ошого чейин дагы тырышып, ошол себептен дагы диплом алганга татыктуу болсун деп программаны дагы 1 жылдык кылдык да. 3 жылдын ичинде бизде деген 7 айдан болот. Бул ошол 3 поток, 4 поток бүттү. 4 потоктон ошол бешинчи бир 30-40 студент аяктаган. Бирок алардын бардыгы тең кызыл диплом алган жок. Алгандардын ошол где 10-15 да. Жумушка орношкондо балдар ал балдардын баарын биз азыр жакта жок экен. Алар да келип жакка кээде келип калышат. Алардын арасынан ошо 3-өө, 4-өө ошол чет өлкөгө кеткен болчу. Бул Польшага 2-өө, бирөө ошол Кореяга. Андан кийин калгандар ушул биякта мисалы деген Mancho Devs деген компания бар. Ошол жакта бирөө Mbank тиркемесин жасаган атайын компания, ал жакта бирөө. Калгандар ошол дагы чакан кичинекей компаниялар бар. Ошол жерде иштешет. Мынакей студенттер. Ассалам алейкум. Так, сен не проект салат дене? Издекейжин, көргөзөсүңбү ошону? Жаңы башталып Дизайн бар, Дизайн бар. Ушундай балдар өздөрү ошол Кыргызстанга керектүү долбоорлорду өздөрүнүн оюнун баягындай команда болуп топтошуп, ошол бул жерде эмне кылса болот? Өзүң айта кетсең. Үйлөрдү Кыргызстан ичиндеги жанагындай арендага берилген жана сатылган үйлөрдү чыгарып. Дагы арендага берсе болот, же жанагындай бул жактан агент да болсо болот. Ушундай кыскача мындай Кыргызстанга ошол керектүү нерселерди биз айтабыз. Ушундай проект долбоор ишке ашырсаңар, биз ошол инвестицияга өзүбүз көмөк көрсөтүп, кызыктыра турбайсыздар. Эмне дегенде балдардын баягы чындап уникалдуу балдар бар. Өздөрүнүн ушундай идеясын ишке ашырган ошол балдарга жардам бергенге аракет кылабыз да. Бир группадан негизи 10-12ден максимум 10-12ден алабыз. Себеп 15-20, 15ден уже ашып кете турган болсо бир агай жетишпейт да. Ошол себептен агайдын жанына кошумча дагы ошо жардамчы буласы болот. Саппорт деп коебуз. Себеп акырында негизинен 12 баланы тапшырып, бирок акыры мындай баягындай IT эле баары эле окуй бербейт чын айткандачы. Акырында 6-7 калат да. Бир группада ошол 12ден максимум 12 эле алабыз. Анан көптөр азыр айына канча деп сурайт болуш керек. Негизи айына 13 000. Азыр 1 жылдык кылып түздүк, айына 13 000 болот. 13 000-дин ичинде ошол англис тили бар. Ошол стажировка компанияга даярдык программасы бар. Жумасына балдар
6 күн бою окушат. 7 күн десем да болот. Себеп дегенде 2 сааттан окушат. 2-2,5 сааттан окушат. 3 күн 4 күн программа болот эле, 3 күн англис тили болот. Негизи 3 күн ошол практикалык сабактар болот. 3 күн англис тилинен болот. Анан бир күнү бул баягындай кошумча сабактар коет. Бардык группаларды жоголтуп, кандай болот сабактар, кайсыны түшүнбөй калды, мындайкында орусча айтканда разбор болот да. Жумада ушундай болот, бир жумада. Мен айтам, ошол негизи студенттерге баарын эле көрүүчүлөр да болсо, эгер окуйм деп турган болсо, оңой эч нерсе жок. Мисалы, бизден ошол ийгиликтүү бүткөн студенттер бардыгы тең эле отзывдары бар. Кантип берген, эмне кылган, кантип окушкан, алардын бардыгы тең эле айтышат. Мисалы, мен достор менен жолукпай калдым дейт, даже ата-энемди кээде-кээде көрөм деп, мисалы ушундайлар бар да. Себеп дегенде, бул жерде баягындай окуйм деп келген адамдар, алар уже билинет да, кандай окуп атканын башынан эле. Аябай ушул жерден ушул офистен кетпей, эртең менен саат 8-ге келип, кечинен саат 8-ге чейин жүргөн студенттер да бар да. Ошол студенттер жетишет. Анан кээ бир студенттер бар, алар баягындай 2 саат эле жетиштүү иштеп, кайра окугандар. Аларда ошо көп эң чоң проблема ошол да, студенттер бияка келип, окуп атып иштегенде чоң проблема да. Себеп дегенде 2 саат жетиштүү эмес да. 2 саат жетишпейт, минимум 5 саат күнүгө. Ким эгерде ошол чет мамлекетке, мисалы Google, Apple, Facebook деген компанияларга ошол жака тапшырып, ошол жака иштейм деп турган болсо, ага дагы жолдорун таап, анын дагы жардам бергенге биз даярбыз да. Ал жерге чоң компанияларга өтүштүн эң бир талабы бул тил да. Англис тилин жакшы билиш керек. Анан баягындай өзүндө ишенич болуш керек. Программированияда ошол өзүндө ишенич болуш керек. Ага келген бир проблеманы, ошол маселени кантип чече билгенин билиш керек, мисалычы. Мурун болгон ошол код жазгандар үйрөтсө, эми бул 1 жылдыкта ошол проблемаларды, мисалы, программисттер эгер көрүп аткан болсо түшүнүп, атайын өзүнүн ошондой ар бир код жазганда проблемалар болот, же бир кардар келип, менин магазиним бар, ошого интернет сайт ачып берет дегенде, ага интернет сайтты ачыш керекпи, керек эмеспи, ошонун баарын анализ рынка деп коет. Аякта атайын ошол DevOps инженердеги DevOps-дагы адистиги бар. Ошонун дагы ошол бир бөлүгү окутулат. Кенен кылып атайын ошо студенттер ишканага кирердин алдында оңой болуш үчүн да. Бул негизи 7 айда эле аздык кылчу. 7 ай эмес, 7-нчи айдан өтүп 8-нчи айга барып анан бүтүштү да. Биз анан ошол программаны кантип түздүк биз? Өзүбүздүн ошол байкелерибиз бар, мисалы компаниялар, чоң компания иштеген ошол байкелер менен баарлашып сүйлөшүп, ушундай программаны жаңылап атабыз, кайсыл программаны киргизсек жакшы болот, кайсыл азыр актуалдуу болот деп өзүбүз дагы жаңы нерселерди колдонгонго аракет кылып, ошолорду тесттен өткөрүп, анан программага киргизебиз.